Жумгал районунун Байзак айылында жайгашкан Молдокеев Асылбек атындагы орто мектеби. Мектеп 1994-жылы бүтүп пайдаланууга берилген. Мектептин долбоордук сыйымдуулугу 1125 окуучуга ылайыкталып салынган болсо, учурда 1368 окуучу билим алууда. Мектеп 2 корпустан, спорттук зал, ашкана бөлүктөрүнөн турат. Мектепте жалпы 48 класс комплектиси, 42 окуу кааналары бар. Окутуу орус жана кыргыз тилинде 2 кезметте жүргүзүлөт. Жалпы 1368 окуучу билим алып жатса, анын 598 башталыш класстын окуучулары. Мектепте 87 мугалим эмгектенет. Мугалимдер өз кесибин сүйгөн, тажрыйбалуу, кесипкөй, жаңычыл, чыгармачыл мугалимдер. Анын ичинде 24 эл агартуунун отличниги болсо, 16 мугалим билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси. Мектепти Жолдубаева Жаркын Турускуловна жетектейт. Мектептин өнүгүшү үчүн алдыңкы иш тажрыйбасын жүргүзүп келет. Жалпы администрация мүчөлөрү менен ар апта сайын аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып, алдыдагы иштер пландалып турат. Мектеп жамааты инсанга багытталган окутуу технологиясын окуу процессинде колдонуп, мугалимдин компетенттүүлүгүн арттырып, ата-энелер менен жоопкерчилигин күчөтүү аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу менен татыктуу тарбия берүү миссиясын аткарып келишет. Жетекчиден баштап мугалимдерибиздин негизги максаты окутуунун технологиясын инсанга багыттап, алардын сапаттуу билим алуусун камсыздоо менен алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө тарбиялоо болуп эсептелет. 2014-жылы Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган 100 инновациялык мектеп долбооруна катышып, тандалып алынган жана ошол жылдан бери Молдокеев Асылбек атындагы инновациялык орто мектеби деп аталып келет. Ошол учурда аталган долбоордун негизинде интерактивдүү доскалар, компьютерлер, проекторлор менен камсыздалган. Методикалык усулдук бирикмелер билим берүүдөгү инновациялык технологияларды, методикалык жаңы ыкмаларды, билим берүүнүн формаларын баалоо жана түзөтүү үчүн окуучулар менен үзгүлтүксүз өз ара байланышты күчөтүү менен өз ишмердиктерин аткарып келишет. Жыл сайын мектепте окуган окуучулардын саны өсүүдө. Билим сапаты дагы жылдан жылга өсүүнүн үстүндө жүрүп келе жатат. Быйылкы окуу жылында жалпы билим сапат 44% түздү. Жогорку класстын окуучулары райондук, облустук олимпиадаларда алдыңкы орундарды алып келишет. Инновациялык мектептин окуу процессинде ишмердүүлүгүнүн жакшырышы үчүн 2018-жылы Билим берүү министрлигинин программасы менен Азия өнүктүрүү банкы тарабынан химия, физика, биология, география кабинеттери евроремонттон өткөрүлүп, лабораториялары да жаңыртылган. Андан сырткары лабораториялык куралдар менен толукталып, мугалимдер үчүн 10 компьютер, 4 персоналдык компьютер проекторлору менен жана 1 даана смарт сенсордук доска менен камсыз болгон. Мектеп китепканасы дагы окуучулардын билим тарбия алуусуна чоң салым кошуп келет. Учурда жалпы китептин саны 15267 түзсө, анын окуу китептери 13172. Ал эми көркөм адабияттар, методикалык китептер 2095. 2021 жылдан баштап жаңы китеп сайты менен иштеп жатат. Мектеп китепканасынын фондтоо китептери толугу менен электрондук системага киргизилген. Инновациялык мектеп аталгандан тартып, мугалимдерибиз окутуу системасындагы жаңыланууларды, жаңы методикалык ыкмаларды, өзгөрүүлөрдү жайылтуу максатында тажрыйба алмашуу таризде. Мектепте окуучулардын кошумча билим алуусу, талантын, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Бул багытта ар түрдүү кружоктор ишмердик жүргүзөт.
Башталгыч класстын окуучулары үчүн ысык тамак мыкты деңгээлде уюштурулган. Туура тамактануу оптималдаштыруу багытында 2015-жылы бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын долбооруна пилоттук негизде киргизилип, иш алып барылган. Ашкана бардык заманбап жабдуулар менен камсыз болуп, учурда 485 окуучу тамактанат. Мектептин көмөкчү чарбасында, мектептин жанында узуну 12 метр, туурасы 6 метр аянтта түзгөн теплица жайгашкан. Ал кенже окуучулардын тамак ашын оптималдаштыруу үчүн өсүп келе жаткан муунга, таза жашылчаларды витамин катары тамактарга кошумча пайдалануу максатында жашылчалардын түрлөрү өстүрүлөт.